Эми мындайда 2 жылда эл ишенген өкмөт эмне кылды дегенде, албетте өкмөттүн ар бир ишине анын сандары жооп берет. Анын кылган иштери жооп берет. Баягы тарых өзүнүн баасын берет да. Биздин азыркы күндөгү аракеттеги өкмөт туптуура 2 жыл мурун ээрге мингизгенбиз. Ушундай бир чоң ишеним менен ээрге мингизип, эл өкүлдөрү батабызды берип, ошонун бюджетин кабыл алып бергенбиз. 2018 жылдын бюджетин азыркы өкмөт аткара албай койду. 6,7. Мындайча 6 миллиард 633 миллион сом акчаны таппай калды, чогулта албай калды. Демек, бул өз милдеттерин өтөй алган жок деди. Анан экинчи, былтыркы жылы өкмөткө отчетун кабыл алганда жогорку кеңеш канааттандырарлык эмес деп табып жөнөтө берсек болмок. Бирок президенттин орун башы Шарипович дагы, көпчүлүк коалициялык көпчүлүк дагы суранып туруп алды. Эми былтыркы жылды бул толук иштеген жок, 8 айында эле иштеди. Анткени элге билет болуш керек, биринчи кварталы бул Сапар Исаковдун өкмөтү болчу. Бирок бир нерсе айтып коюш керек. Биринчи кварталда бюджеттин планы ашыгы менен аткарылып аткан. Өзгөчө салык, бажы жыйындар боюнча 146-160% чейин аткарып келаткан. Запас менен келаткан. 1,5 миллиарддай сом запас менен келаткан. Этегинде чыкпай калбады. Бирок биз аны карабай туруп, дагы бир жылга ишеним бердик. 2019 жылы бюджетти дагы аткарган жок. 28 ноябрда түзөтүү, өзгөртүү кылып бердик. Чыгашасын азайтып, кирешесин көбөйтүп берип бүгүндө дагы салыкты, бажы төлөмдөрүн чогулта алган жок. Мындайча айтканда 2 жыл биздин ишенген өкмөт убада кылды 2 жыл бою. 2 жыл бою убара кылды. Башка эч нерсе кылган жок. Анан эми логиканын тили менен айтканда мындай да. Кандай болгон күндө да биринчи жылы кечирет. Экинчи жылы кетирет. Эгер экинчи жылы кетирбесе, анда ал өкмөт башы кесилет. Бул эми тарыхтын талабы ушул, тарыхтын барагы ушул. Мен билгенден азыркы өкмөт 15 жылдын аралыгында, мисалы 2005 жылдан 2010 жылга чейин Курманбек Бакиев президент болуп турган кезде 6 өкмөт иштеген. Курманбек Бакиев өзү, Фелик Искулов, Азим Исабеков, Алмазбек Атамбаев, Чудинов Виталий и Данияр Сөнов. 5 жылда 6 өкмөт иштеген. Ал эми 2010 жылда бери, мына быйыл 2020 жыл, 10 жылдын арагында бул 8-чи өкмөт башчы. 8 өкмөт башчы. Эгер мурдагы 5 жылды кошо турганда 15 жылдын ичинде эң көп мөөнөт алган ушул өкмөт башчы. 2 жылдан ашык иштеди. Бир дагы Танаевтан бери 2005 жылдан бери бир дагы өкмөт башчы мынчалык мөөнөт иштеген эмес. Мынчалык дөөлөт берген эмес, мынчалык мөөнөт берген эмес. Ошол эле Жантор Жолдошов 2014-2013 жылы өкмөт башчы болду да. Бирок ал да мынчалык биз кыйын деген Жомарт Оторбаев, экономист деген, тетиги чет өлкөдө иштеп келген, батышта иштеп келген, баатыр экономист деген эмес дагы мынча мөөнөт берген эмеспиз. Темир Сариевди каржы министри, экономика министри болду. Эсеп кысапты абдан кыйын билген, бизнестин битин сыккан, эсептин натыйжасы тапкан деген экономистке дагы биз мынчалык мөөнөт берген жокпуз да. А бул кишиге ушунчалык биз мөөнөт да бердик, ушунчалык дөөлөт да бердик, бирок убада кылды, убара кылды, башка эч нерсесин мен көргөн жокмун. Мисалы, мен эми сандар менен айта турган болсом, былтыркы жылы 2019 жылы бул чогулта турган акчанын көлөмү 152 миллиард болчу, 162 миллиард чыгашасы болчу. Ошону аткара албай койду. Ал эми 2018 жылы булардын тапкан акчасы 135 миллиард болду дагы, тапкандан чачканы көп болду. 142 миллиард. Анын ичинен мен бул айтып атпайбы, биз тышкы карыздар төлөтүп, тышкы карыздарды салыктык эмес кирешилерди 22 миллиард болгон, биздин жанагы тышкы карыздарды тейлөө 11 миллиард бул сыртка, 11 миллиард ички карыздар болчу. Ошо 22 миллиард ал салыктык эмес киреше тапканчы. А кептин баары салыктан, бажыдан түшпөй атат да. Анан демек элдин айтканы
турулуп атат да. Значит, бул бизде контрабанда менен коррупцияны ооздукту алган жок бул азыркы өкмөт. Азыркы көчө мына азыр ушул моментте мына экөөбүз отурабыз. Биринчи квартал бүттү атат. Туурабы? Бул 3-жылдын биринчи кварталынын 3 айында дагы 5 миллиард сом карыз менен келатат. Коронавируска чейин эле. Коронавирус шылтоосун, а коронавирустун шылтоосу менен булар азыртан айтып атпайбы? 30 миллиард жанагы акча чыкпай калат жылы дегенде депчи. Бул деген эмне дегендир? Бул деген ишенимди аткарбагандык эмес, ишенимден кеткендик да. Эшегине жараша тушагы дегендей эле биз эл өкүлдөрү болгондон кийин өкмөттүн курамындагы, бюджетин дагы биз бекитебиз. Мындайча айтканда жоопкерчиликтен биз качпашыбыз керек. Жоопкерчилик биздин жонубузда отурат. Бизге убал жок. Бизге чала. Ошо кнопканы баскан, ушуну ишенген, ушул өкмөткө ишенген. Бизге убал жок. Рас айтат деп мен кошулам. А бирок аз болуп атпайбызбы? Ушундай кемчиликтерди көрүп туруп кетиргенге негиздеп бар чыгып турса да кетирбей атпайсызбы? Башкасын айтпайын. Башкасын айтпайын. КТМ байылмайча айтайын. Моральдык жоопкерчилик бар болушу керек. Ал таптатынакай бюджет аткарып иштеп аткан күндө дагы бир турган бажасынын баласын жанагындай айлык баянама менен отургузуп койгон өзү бул чоң моральдык жоопкерчилик. Андайда башка мамлекеттерде менин артыма жаман сөз ээрчип калды деп алеки заматта арыз жазып суранган болбой кетип калат. А биздеки эч нерсени билбегендей отурду. Ошол кезде жогорку кеңештин комиссиясы түзүлгөн болчу. Мен сыйлаган депутаттардын баары кирген болчу. Мени киргизбей койгон. Маселени мен көтөрүп чыккам, а бирок комиссияга мени киргизбей койгон. А бирок ошол комиссияда мен бир-эки жыйында катыштым да, КТМ байылмайынча. Ошондо айтышкан да, жок биз аягына чейин турабыз, кетиребиз депчи. Аягында эмне болду? Мода болуп кеттиби, соода болуп кеттиби, аны бир Кудай билет. Айтор ушул өкмөт баягы карышкыртып кояман болуп эле иштеп калды. Экинчи, бюджетти аткаралган жок. 2018, 2019 аткарган жок. Анан буну азыркы өкмөттү сактап калган бул коронавирус болду. Эгер коронавирус болбогондо өкмөттүн 1 жылдык отчету кирген. Эми биз кетире албайбыз. Кечирип койсун, анткени мыйзам бар. Мыйзамдын талабы бар. Шайлоого 6 ай калганда өкмөттү кетиргенге жогорку кеңештин ыйгар укуктары чектелип калган. 3 апрелден кийин бизде марттан кийин карантин кирип калды. Ошентип комитеттерде жарым-жартылай каралып, көпчүлүк коалициясы кабыл алган менен башка жыйынтык чыккан жок да. Эми мындайда өкмөт башчы өзү гана арыз жазган убакта кетире алат. Башка жол жок. Демек бул парламенттик шайлооду атырган парламент шайлоо октябрда өтө турган болсо, нар жакта кетиришке канчалык кажет бар болуп калат да. Анда бул бирок ушул 2020 жылдын бюджетине ушул жооп берет да, мындайча айтканда бул 3 жылдык мөөнөт менен иштей турган болот. Бул туура Танаевдин мөөнөтүнө жете турган өкмөт болот. Бирок билбейм мен эми канчалык буну кармап турушка негиз бар. Өзү сунуш кылган өкмөттүн курамынан сок союп өзү эле калды Боронов менен. Жалгыз тарак бак болбойт дегенсип, бул жалгыз эле сөңгөй калды да. Өзү калды, анан кийин бир чоң бутаа калды. Куатбек Айылчич Боронов башка бири да калган жок. Башкалардын баардыгы мактаган кыз жанагы тойдо пыйт этет дегендей, мактаган экономисттери, финансисттери баардыгы жыдып кетти, же болбосо жылып кетти жок. Мен ошо башында айтпадым беле, чапаны сүйрөгөн чалдар келиптир жаштардын ордуна. Чарчап каласың, чарчап калды. Жок, таппайсың. Көбү коррупциялык, мисалы, транспорт министрлигиндеги орун басарлар, анан кадр саясатындагы алешендиктер өтө көп болду. Булга Абылгазиевди эркелеткендей эч ким бир өкмөт болгон эмес болушу керек эле да. Каалаган жазады, каалаган кадрын алып келип койду. Мурун коалициялык көпчүлүктө же болбосо башка фракциянын лидерлери биз жанагы коалицияга киргенден кийин бизге да кубата бергиле. Эгер министр бул фракциядан болсо, орун басар бизден болсун, аппарат башчы бизден бөлүшчү да, ошентип устукандап кетчү. Буга анчалык дагы келишкен жок да. Эми булар эң ирде президентибиз Сооронбай Шариповичти жанагы ыргытып кетти да. Анан бизди ыргытып кетти. Анан элди болсо ошол ныгырып кетти да. Орусча кидала деп коет го. Ошондой эле кылды да. Эми тарых өзүнүн баасын берет дечи. Эми азыр айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман дегендей. Эми азыр чынын айтканда бул өкмөткө тил деле жетпей калды, сөз деле жетпей калды, көз деле жетпей калды. Өлүмсүз өкмөт болуп отурат да. Анан мындайда
авир арнамыз деген сияқты. Мен 2 жылда ел башчыны дагы, президент Сооронбай Шариповичти, мени колдоп берген эл өкүлдөрүн дагы, жалпы элди кыйнап койдум. Мындайда мен мындан ары менин колуман келбейт экенди эле Мухаммедкалый Дүйшекеевич башка кызматты сурап эле отставка берсе, бираз азыркы президентибизден дагы биздин дагы анча-мынча калган авирибизди жабып кетмек да. Жок, отурат да. Бул канчалык көп отурса, ошончолук элгиле кыйын болот. Анткени бул командасы жок келди, анан өздөрүнүн программасында бар болчу, бирок программасында өтөсүп чыккан жок. Эми 2 жылдын ичинде, маселен Алтынбек бир кандай бир митингдер болуп, же болбосо эпидемиялык, экологиялык бир кырдаалдар болуп, ушул өкмөттүн ишин тоскоолдук жарата турган негиздер болгон жок да. Ушунчалык сонун климат түзүп бердик. Бюджеттин бекитип бердик, бекитип берип атабыз. Мыйзамдарды өткөрүп бердик, өткөрүп берип атабыз. Ратификация кылып бердик, ратификация кылып бердик. Биз ушул өкмөт үчүн мыйзам бузууга да бардык, Жогорку Кеңеш депутаттары. 3 окуудан кабыл алып берип атабыз. НДСтен бошотсо бошотобуз, жок кайта кошуп десе кошобуз. Буну алып сал деп салык кодекс алып келет. Муну алып салайык дейт, алып салабыз. Кошуп сал десе кошуп салабыз. Айтор биз мындай жакшылыкты эч ким кылган эмес. Мисалы, Сариевдин өкмөтү болгон, башка маселен Сооронбай Шариповичтин өкмөтүндө жылыштар болгон да. Жылыштар болгон, өзү башында отурган, бул ошол кезде биринчи орун басар болчу. Андан кийин эми мени кечирип койсун, мен айтпасам деле сандар айтат, мен айтпасам деле тарых айтат, мен айтпасам деле эртең эл айтат. Анткени биздин азыркы өкмөт эң алсыз, эң мындай жарбаган өкмөт болду да. Мажүрөө өкмөт болду десем жарашат. Жок, бул мындай да. Менин эң негизги азыркы өкмөттү мөөнөтүнөн мурда отставкага айдай турган эң негизги нерсе бул коронавируска өкмөт каршы тура албай койду. Маселен, өзүнүн кол алдыса вице-премьер Алтынай Сейитбекованы салып берип койгону бул чын айтканда туура эмес болуп калды. Азыркы өкмөттүн курамында ким иштеп атыр десе, мен уялбай туруп айтам. Ошол Алтынай Сейитбеков иштеп аткан дүкүлдөтүп, Улукбек Кочкоров иштеп атат, анан Оштун мэри иштеп атат. Башкаларынын бар жогу билинбейт. Анан кийин коронавирус менен күрөштө алдында турган вице-премьер менен саламаттык сактоо министринин орочолодо, же болбосо оору ортолоп калганда ордулардан жылып кеткени, бул армияда согуш учурунда батальонду чыштап кеткен, же болбосо дезертирлик чыккынчылык менен барабар. Бирок Алтынай Сейитбекованы ал негизи жок болчу кетиргенге мен Космос Чолпонбаев жөнүндө айткым келип атат. Анын орун басарларын бар кетип калган. Анан 150 маселен ар бир 4-чү илдет жуктургандар булар акалатчандар болуп атпайбы? Анан күрөшкө түшө тургандар өздөрү өмүрү менен күрөшүп калган, бул улуу ата мекендик согушта жарадар алгандар менен барабар. Азыркы оору жуктуруп алгандар. Анан сен элестет, 600 киши батальон согушка барып туруп, анын командири батальону качып кетип, 150-сү жарадар болсо, буну ийгилик деп айтабызбы же чийкилик деп айтабызбы? Буну итчилик деп айтабыз. Эми менчи таң калдым да, ошол 2 генералды эмне үчүн 2 башкача бөлүп карашты да. Мен азыркы Жогорку Кеңештеги айтпадымбы, ошо 114 депутат, аларга караганда, аналардан караганда тиги 2 генерал тазараак. Нака Бакиевчилер менде отуруп Жогорку Кеңеште иштешип атпаймынбы? Ошолор менде чет өлкөгө сапарларга, ички сапарга чыгып бир фракцияда отурбаймынбы? Анан мен кантип анан ушул 2 генерал бөлүп алып, сен алар менен турган моралдык акың жок болчу дейт. Ошол кездеги Ак Жолдун депутаттары азыр деле депутат болуп жүрбөйбү? Бул деген эч кандай логикага дагы, саясатка дагы шайкеш келбеген окуя. Бул жөн эле мени каралайбыз деп өздөрүн каралап алышты да. Кайта тиги 2 генерал айтып атат, дагы бир чай ичип койбойлу депчи. Тамашачынга салып, анткени сен ошол чайдын артынан бир топ пиар жасалды. Биз аларды окуп отурдук комментарийлерде. Мактап атат го 95% бизди ошо чай ичкенибизге кайта ыраазычылык билдирип атат го.
качан чай ичели дешипчи. Эми ал чын-чынына келгенде мени каралай турганга таптакыр негиз жок. Мен өз сөзүмдө айтпадым. Тескерисинче мен ошол эки генерал менен чыдап кетпеген, сатып кетпеген, басып кетпеген, качып кетпеген, жоопкерчиликти мойнуна алган эр жүрөктүүлүк менен өкүмдөр болсо дагы өтөп чыгып, эл алдында, тарых алдында актанууга аракет кылган адамдар менен чай ичкен бул сыймыктуу да. Анан кийин эми кимди башына кырсыктабайт? Кимди башына кырсыктабайт? Эгер эки жүздүү деген сөздүн иликтеп келе турган болсок, эки жүздүүнүн баардыгы азыркы бийликте отурат. Эмнеге? Анткени ошол эле адамдар Акаевдин жанында жүрүп, кийин Акаевди таштап Бакиевдин короосуна кирди. Бакиевдин короосунда корголоп жүргөндөрдүн баардыгы кийин чогусу менен Атамбаевдин жанына киришти. Атамбаевди сатыштагы азыр Сооронбай Шариповдун короосуна киришти да. Ким кепилдик берет? Эртең ушулар эле кайта сатпайт. Анткени канында бар сабак ошол экен. Анан кийин мен алар менен отурганда ошо кандайдыр бир кемчилик кетирип койдум же тарых алдында бир катачылык кылып койдум деп уялбайм, арданбайм. Тескерисинче мага мен ачыкташым керек болчу. Мен ачык эле отурдум. Мен ал жерде отурганда кадимкидей чай ичип, сүйлөшүп отурдук. Мүмкүн ал мисалы эми Айбек Карымов мен досум. Анын өкүл атасы тиги болуп атат. Кундуз менен жана Акардо менен отаткан мурунтан досмун. Бакиев бийликке келиптир дос болчу. Мана кийин эми сен Бакиев тууганда иштешип калдың, сен позицияда мен апкайса жүрүп калдым, ал мен чай ичпей коюшум керекпи? Менин келинчегим деле Бакиев тууганда мугалим болуш дегенде мен менен ажырашып кетишим керек анда. Сен ошол кезде ошол бийликтин камчысын чыгап туруң деп. Эми бул чын айтканда эч кандай мындай маданиятка же болбосо бир адеп ахлакка туура келбеген эле каралоо болуп калды да. Эми буну ошол менин акыркы кездердеги саясий билдирүүмө түрткү болду дагы. Бир нерсе таап каралаш керек болду, бир нерсе таап жаманатташ керек болду. Бирок туура эмес нерсе менен тасманы тарката башта. Тескерисинче мен рахмат айтам. Мени бир топ кара пиар бул жакшы пиарга айланып кетти. Менин беделимди бир топ 2-3 тепкичке көтөрүп койгондой болду. Biz kep parlamentin sanında emес, kep sapatında. Misal айтып атпайбы 120 депутатты 70-ке, 35-ке түшүрсөк депчи. 30 олигарх болуп калса эмне болот? 5-өөдүн колдон эмне келет? 70-ке түшүргөндөн 60-ы олигарх болуп калса эмне кыласың? Алдыр ошол болот да. Кеп анда эмес, кеп санында эмес, сапатында. Анан кеп мындай да. Biz жанагы преференциалдуу шайлоого барышыбыз керек. 7%га түшүрөбүз деп президентибиз жакшы жышан баштады. Анан преференциалдуу. Маселен, партияга добуш бергенде, ошо партиянын ичиндеги адамдарга добуш бериш керек. Анткени эл алданып калган эми сезди. Биз ошол парламентаризмдеги партиялык институттун эң негизги кемчилиги бул партиялык диктатура бар экен. Партиянын лидери каалаганын тизмеге киргизет экен, каалаганын парламенттин ичине киргизет экен. Анан андайда кадыры калыңдар эмес, капчыгы калыңдар биринчи орунга чыгып кетет экен, баары бир деле каражат кадырдан жогору туруп калат экен да. Ошол көргөз койду. Биз ушудан кетиш үчүн преференциалдуу мажоритарлык шайлоого барышыбыз керек. Анткени эл өзүнүн өкүлдөрүн өзү шайлаш керек. Бизде Конституцияда бул карама каршы келет. Конституцияда ар бир Кыргызстандын жараны шайлоого жана шайлоону укуктап турат. Бирок партия деген сөз жок да. Биз партияны шайлап атпайбызбы? Партия ичинен өздөрүнкүн шайлап атат. Анда болболот да. Эл маселен автобусту шайласа, автобус ичинен так сен шайланасың, сен шайланбайсың. Анткени сенин кадырың калың экен, сенин капчыгың жок экен. Бойт. Мен чечем. Анткени автобус меники, силер жүргүнчүсүңөр деп туруп чечип коет атпайбы? Ошондо болуш керек. Ал эми экинчи бир маселе биз башкаруу формасын тандашыбыз керек, президенттик, анан кийин парламенттик депчи. Биз президентибиз айтты, мен жанагы парламенттик башкаруу жолунан артка кайтпайм деди. Бирок болбой эле кимдир кызыктар адамдар болуп атат. Биз деген президенттик шайлоого барышат. Президенттик шайлоого барганда биз эки президентти качырып албадык. Анда алардын баарын актап кайта чакырышыбыз керек да. Ала кылган кылмыштерин баарын кыскартышыбыз керек да. Силер тура эле башкарган турбайсыңарбы? Эл көрө албай отурат. Экөө тең элдин толкуну менен кеткен. Биз ошо элдин толкунун эске албай туруп,
ошол эки революцияны тең эске албай туруп, эки революциядан сабак албай туруп, кайтадан президенттикке башкарууга барабыз деген ошол эки революциядан кайтыш болуп кеткен адамдардын арбактарына шек келтирип коебуз. Биз буга барбашыбыз керек. Анан экинчиден биз батышты болобу, дүйнөнү алдан коомчулугун алдагандык болуп калабыз. Бизге кыргыздарды илгертенине бир Кокон хандыгы дагы башка хандыктарда башкара алган эмес. Ар бир коктунун өзүнүн daткасы болгон, баатыр болгон, ар бир уруунун өзүнүн бийи болгон. Ошентип, мындай парламентаризм биздин каныбызда, тарыхыбызда бар. Ар бир уруунун, 40 уруунун өзүнүн кыйындары болгон. Ошол кыйындары чогулуп алып туруп мындай жамаатташып, анан чечип келишкен да. Бизге ошол парламентаризмде парламенттик реформа ылайыктуу деп эсептеймин. Бул менин жеке пикирим.